Сооротуучу Кудай. 21-октябрь. Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң. Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа «Кел, көзүңдөгү кыпынды алып салайын» деп кантип айтасың? Эки жүздүү, дегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта. Ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң. Самолетто учуп көргөн адам билет. Учаар алдында стюардесса коопсуздук эрежелери менен тааныштырат. Эгерде кырсык болуп кетсе, кычкылтек бет кабын кийүү керек болсо, анда алгач өзүңүзгө, андан кийин балаңызга кийгизиңиз деп эскертет. Анткени балаңызды сактап калуу үчүн сергектикти, күч-кубатты сактап калууңуз керек. Айланаңыздагылардын баарын дароо куткара баштасаңыз, аба жетпей, аны да куткара албай, өзүңүз өлүп калышыңыз мүмкүн. Андыктан алгач өзүңүзгө кычкылтек бет кабын тагыңыз. Башкача айтканда, алгач өзүңүз дем алыңыз. Руханий жашоодо да так эле ошондой. Өзүңүз Кудай менен мамилеңизди адегенде оңдомоюн, башкалардын куткарылышы тууралуу ойлоно да албайсыз. Адегенде өзүбүздүн жан дүйнөбүздү, жашообузду иретке келтирип алсак, башкаларга да жардам бере алабыз.